Урматтуу телевизор көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин мейманыбыз маңдайыбызда отурган менин замандашым бир чети агайым Жаныбек Сыдыгалиев, журналист, искусство изилдөөчү, Ишеналы Арабаев атындагы университеттин профессору, окутуучу, мына 30-40 жылдан бери окутуучу болуп келаткан киши. Эми сөзүбүздү баштай берели. Жаке, мына отурабыз, мына маңдайыбызда арт жагыбызда журналист деген көргөзмөңүз өзүнчө такта, өзүнчө бир барака, чоң барака жазып келген экенсиз. Биринчи эле бетинде кыргыз санжырасынын барактары, сөздүктү окугандан кийинки ой деген бир канча 30-40 жыл мурунку чыккан макалаларыңызды кыскартып илип коюптук. Деген эле журналистикага кандайча келип калдыңыз? Баштайлычы сөздү. Эми тенти тагдыр деген мүнөзү кыйын турбайбы? Мен өтө жашымда 7 детдомдо өсүп, ошол жерде эң алгачкы бир Енекеме деген ыр жазып Кыргызстан пионерин кайрылып, ошондон тартып мен журналистикага кызыгып калгам да. Баштарышы. Баштарышы. Андан кийин детдомдо болгон майда деп айтпайбыз, оокат эмелерин, балдардын жасаган иштерин мындай калган пионерлерге мындай үгүт насыят болсо көрсөтүү, мындай таалим катарында баягы ушул иш жасап атабыз дегендей эмелер менен берип турчумун да. Ошондон тартып менин журналистикага болгон ышкыбоздугум или багытым ушуга болгон сүйүүм кичинекей башталды да. Анан анысы ырды жасап калчумун, аңгеме жазып калчумун. Биринчи аңгеме жол деген дагы ушуга чыккан. Ошондон тартып анан кийин жагында детдомдо мен каалаган окуу тигинде мындай кыйын болду да, чындыгында. Согуштун жылдарында болдук. 3-4 жашымда жетим калдым. Мен там билбейм мындай. Анан ошо Совет мамлекетине детдомго чоң рахмат. Ошо бизге бардык жагынан ийримдерди уюштуруп, тарбия берип, үйрөтүүчү да. Ошондон сүрөт боюнча дагы ийримдер бар болчу да. Сүрөт боюнча, өтүкчү боюнча, чач тарач боюнча, ошонун бардыгы боюнча балдарды бош койчу эмес да. Ошондо сүрөтчүлүк жагына жүрүп Никон Николаевич Негай деген бир корейч агай бар эле. Үй бүлөсү бүттү. Эми жеке, эми бул журналистиканы бир топ узарталы. Анткени мына журналистикада ошо 50 жылдан бери баягы чупкуп кирбесеңиз дагы бир топ иш кылып келатасыз. Бекеринен бул журналистика жөнүндө сөз баштаганыбыз жок. Ушуну кичине улантсаңыз, канча улантты? Эми ошо агайдан үйрөнгөндөн кийин мен сүрөтчүлүк окуу жайына өтүп калдым бияка келип. Аны бүттүм. Анан кийин Ленинградка, Москвага жолдомо берипту. Жол улантайын десем, каражатым жок. Ошо менен мен Кыргызстанда чектелип калдым да, эч жака кете албай. Бирок мени баягы эл агартуу системасында жогору баалашып кеттик деп туруп, мен Нарындагы учительский институт койчу ошондой. 2 жылдык. 2 жыл. Ошого мугалим болуп жибербейди. Ошол жактан да макала сакала жазып жүрдүм. Макалага өтүп кеттим. Ошо 1958-жылы Москвада бүткүл дүйнөлүк жаштар менен студенттердин фестивал болуп калды. Ошонун катуучусу да өзүм болдум, уюштуруучусу да өзүм болдум. Ошондо эң биринчи макалам ушу Алы Бекбоева деген кемпир жөнүндө жаздым да, байып. 70 жашта экен, бир көзү көрчү эмес экен. Ошондон тартып эле мен Нарын правдасы менен Нарынский правда орусча кыргызчашып кетти. Мен тааныла баштадым да. Ошо менен кызы менен кирип кеттим. Үй бүлөлүү болуп калдым да, 60-жылы. Эми мен кичине бул чыгармачылыгыңызды кыскартып айтып коюп турмун. 60 эмес 60 жыл болуптур да. Анан ошо менен 60-жылы мен 59-жылы Пржевальский пединститутунда иштедим. Зам декан болгон. Анан бияка которуштум министерство менен. Кыргыз искендер пединститутунун алдында ошондой бөлүм ачылып атат. Ушуну адис керек экен деп келдим. Орто билим менен, бирок анда вуздарда жогорку билим менен алыш керек да, мени өзүнчө бир мындай эме кылышып, мындай баягы кандай айтыш керек, мындай привилегия деп койгон. Жеңилдик мындай баалашып өткөрүштү, келдим. Ошо жаш кезде кичине. Анан кийин директор айтып калды, Кулипа Токтомбетов, балам, сен бизде жогорку билимдерин окуйт, сен окушуң керек. Болбосо болбойт. Болбосо кичине кийинирээк болуп калат го деди. Анан кайсыга барасың деди. Журналистикага барам деди. Кызык айткан экен.
Eje wa Kırgızstandagı ayarlar için birinci ekonomik ilimlerin kandidatı bolçu. Aytıldı wa akademik Karakeyev'in joldaşı bolçu dedik. Ana eje şunday maga boru kelip aytты. Biz sağa şart түзүп bereli. Ötelesin dedi, ötem derim. Bardım da ötüp kettim oşo jile. 100 kişi tapşırdı 25 orunga. Ötüp kettim. Saçıniyeti bayağı. Keşke egzaminlerini verdim de. Onun için tartım 5 yılı Ulutluk Üniversitesi'nin adında 3. bitiricisi olup kaldım. Geçen oldu bir haftadan yine jurnalistik fakültetini okup kaldım. Benim tağdırımla şu için jurnalistik fakültetini. Tüzden tüz baylanışıp kalışın siz hadiste durmaz bu jagına. Hadiste diploma var hadiste. Diploma var. Onun için keyin Üylel olup kaldım. Yemek yedi bayağı oyloğun oydu kıstagan turmuş yengette turat düşünüyorsun. Ben jargız hiç kim yoldaşımda var Kasım Tınıstan'ın nemesi. Kızları da. Kızlar anan gen hiç kim yok yardım ettiler. Emi jage. Mına mi jurnalistka özünçe geletat. Emi anık içine biraz çetletseniz dahi negizinen siz adis jurnalist ekesiz. Mına janakı sözünüzden institut üniversitet bütközün bir attınız. Mına me ошол живопись деген сүрөт деген дүйнө өзүнчө. Мына могулеки дагы бир журналисттик деп туруп анан ошо жалаң журналист живопись жөнүндө ошол 50 жылдан бери 40 жылдан бери жалаң ушул жагын жазып келатасыз. Өкөл айкалыштып келатасыз да илим менен живописьтикти көркөм дүйнөнү көркөм өнөрдү жекелеп баягы чыгармаларды эмес ошону иштеген кишилер жөнүндө мына ушул жагын өтсөңүз эле. Abdan bunday tuğra soru biliyorsun, bunday kıyın da soru elbette bunu düşüngenleri var, düşünmegenleri var. Elbette. Biliyorsun atmosferasındaki bunu öz masıştavı dabdan kelin neticede. Hani üstünde var Leonardo da Vinci'nin aytkan sözü var emes mi? Живопись, poeziya gözüngmen görgen. Poeziya olsa живопись kulağыңмен uqqan deydi. Demek buna bu живопись менен adabiyаттын adabi çıkarmacılık, jurnalistik adabilerin bunu şunday bağlanıştığı var. Bölüp karaga bolboyt da. Bölüp karaga bolboyt. Örneğin жазсаң сүрөттү да ошо ырдай өтөсүң. Ойма тарсаң дагы оймада да ритм бар, окшоштук бар. Ан ритм бузулса ойма болбойт, ырдагы сөз бузулса ыр болбойт. Бул сыяктуу бири-бири менен булар hiç bir ajyasız birlikte de. Tıkız paylaştı da. Tıkız paylaştı. Bunların için diyalektikası da şunda. Antkın şu çıkarmacılıktın sferasındaki materyaldir, obyektler. Bütün adam durmuş, adamın çıkarmacılığına bağlanıştı. Onun görülen, bilgen, tanıgan, yani şu karatılgan özünün yöndömlük hareketinin prodüksiyası. Bu tuğra. Buna. Şunu da kulatsanız. Bunu kişilikeli makalalar yazımenen çektirgen joksuzlar. Andan beri janakı baş ayak 16-17 kitap çıkarıpsınız. Oşonun içine şu живописке görkөm düýnögө, сүрөтчүлүккө koşulgan makalalarınızda başlayıp kitaplarına çeyin aytıp ötsöňüz. Живописте баягы kitaplar kırgız tilinde bizde yok. Шындыгында деле жок да. Кыргыз тилинде жазганда эч ким болгон эмес. Маркум Сарман Асанбеков бак жазып байым чыргыдлаяны чыкпай калды. Анан экөөбүз жакшы тең түшүдүк, бир жылкы экөөбүз чыгарды. Мындан башка кыргыз тилинде жазган Асыр Тенти ушуга чейин ушуга чейин жок. Бар Ümit Aliyev, al kişi Orus dilinde esetti. Sosyologi, filosof al kişi. Andan başka Buda çiftliğim var. Buda 70'inde açıp kaldı. Takır yazıp Orus dilinde kana yazdı. Başka hiç kim yok. Hem özünüzge geçiyor. O şimdi ben turdumdaki aspirantura gidip kalsam bile olmak. Tiyaga geçsem de olmak. Turdumda usul özünçe emeken, düğünü de özünçe düğün eken, özünçe şiir eken, bu düğünde Kırgız kovamçılığına, Kırgızlar kişinekemde düşünüp boş kirete. Egerde живописте öyle tilmine sayarap diyorsun, düşünmüyorsun, eşlik çıkmayıp da. Ben özüm живописçiyim. Süresiyle sayısının müçesiyim. Doğru, anda talaş yok. 15'ten aşık koyulgan. Koyulgan çıkan выставкаларга республикада бүткүл сайызды, бүткүл дүйнөлүк фестивалдын деп атпаймынбы? Ошого кемпирдин бир баланын боз үй менен бир баланын портрети менен катышкан. Анан кээ баягы кол бошой караганда эмне тийип качты болуп, бул жагына дайыма качып жүрөм. Дайыма о живописти таптакыр таштай бербей койдум да. Эс алып убактымды
ушул живопись каранайымда. Жок, мен ушуну иштейм деп. Сүрөт тартуу өнөрүнө. Сүрөт тартуу. Же болбосо графика каранайым. Карикатура тартам, же болбосо китептерге иллюстрация тартам. Эми ошол живопись тегерегиндегини баары бири окшош нерсе. Аралаш бөлүп кароого болбойт да. Бөлүп кароого болбойт. Анткени бул чыгармачылыктын иши эмес. Эми ошол жүрүп отуруп ошол жалак макалалардан баштап китепке чейин жетсеңиз. Эмнеден китеп чыгардыңыз? Эми бул жөнүндө мен биринчи жолу макалам эме чыкты, 60 суал жөнүндө. Да. 60 суал деген бул чындыгында кыргыз живописиндеги, профессионал кыргыз живописиндеги портрет жанры боюнча бирден бир биздин туубуз ушу, арманганыбыз ушу. Башка мына ушул күнгө чейин эч ким жок. Анчалык тең келди. Анчалык терең кирген. Чындыгында азыр 60 суалдын калтырганы 100дөн ашык кыргыз интеллигенциясынын, кыргыз коомчулугунун, кыргыз мондай таланттуу адамдарынын, ошол эле алдыңкы адамдарынын эң татынакай портреттик галереясы биздин сүрөт искусствосу музейибиздин борбордук бөлүгүндө турат. Ээлеп. Даже Москвадагы Третьяковский галереяда эки портрет турат. Бирөө китаянканын, бирөө дагы кыргыз карыйыбыз деген портрет. Мындай ийгилик чындыгында жаш кезегинде оңой ар кимдин эле колуна тие койгон эмес. Анын үстүнө советтик системанын убагында дагы, советтик живопись дагы биздики гана эмес. Ошол эле орта серип бүткүл союзда дүйнөлүк Усваевди Серов деп коюшу, кыргыздын Серов деп. Анткени Серов деген орустан эң күчтүү портрет жолдон, аны сен жакшы билесиң дегендикке. Вот ошонун катарына койгон. Шынына карап көрсөң, өкөр мозоктор дагы. Да. Өкөр мозоктор да, композициялык чечимдери дагы, чечилиштери дагы, конструкциясы дагы. Анан оореки адамдын ички дүйнөсүн, адамдын сырткы дүйнөсүн кесиптиги боюнча, ошонун адамдык сапаты менен, башка касиеттер, башка сапаттарын айкалыштырып турган алып чыгыш керек да. Ошондон портрет чыгат. Ал бекерде жанчалыкка жеткен жок да. Фото менен тарткан деп коет да. Ошон үчүн көчөрмө болуп калат да. Кээ бир учурларда Усвальд жараң портрет кол менен ошо адамдын ким экенин билдирчү. Да. Жараң кол менен. Эгерде муну эстеп көрсөң, Калый Молдобасовдун портрети монуп отурат да. Ошонун молорун карап көрсөң, бармак сөймөлөрү узун келип, сатылып келип, ушундай абдан коос, ошо бармактардын ар биринен эмне композитор керек. Музыка чыгып тургандай сезилет да, ошого баары баш ийип тургандай сезилет да. Ошондой айтыр. Демек, портреттис жалаң гана өңдүн окшоштугу менен эмес, ошо адамдын образы айрым бир элементтери менен, айрым бир жери менен ошонун ким экендигин, ошонун образынын тереңдигин ачып коюш мүмкүн. Мына мындай да. Эми ошол китепке чейин ошол тегерегинде ошол 60 суалдын эмесин изилдеп чыктым бир. Анан алгачкы ал кишинин өзү менен дагы Сөмкөлдө жолугушкам экинчи эле. Аерден көргөм. Анан кийин бияктан окутуп калдым мен ошол ишеде. Анан кошуна туруп калдык. Ушул кишинин чыгармасы мени аябай кызыктырды. Башта 5 басма табак көлөмүндөгү материалым даяр. Ошонун айрымы китепке да чыгып кетти. Мезгил жана сүрөтчү деген китебим чыккан. Ошого кошулган. Ошондо 60 суалда бар Акылбек Дарболмунатов. Биринчи кыргыз сүрөтчүлөр жөнүндөгү портреттик жанр эмнелер ошондой багы очерк сыяктуу да мындай. Илимий талдоо болбосо да очерк сыяктуу экен, журналистика. Ошонун ичинде Өмүрбай Айтымбетовдун чыгармаларынын айрымдарына талдоо берилет. Эми муну талдоо мисалы үчүн Асанбек Кеңешбек Асанбековге берсеңиз бир чыгарманы. Кандай айтат? Бир чыгармада 10 китеп жазып коюш мүмкүн ал. Туура. Сүрөтчүдө да ошондой. Туура. Ошону карап отуруп бир нече мындай жазып коюш мүмкүн. Аны жазыш үчүн терең билиш керек. Сүрөтчү менен чогуу болуш керек. Сүрөтчүнүн объектиси менен чогуу болуш керек. Аны менен сүйлөш керек. Мына ушундан кийин келгенден кийин, анан кийин өзүнчө отуруп отургандан кийин иштесең, мында бирдеме чыгат да. Жөнөкөй макала эмес, чоң китеп чыгып коюш мүмкүн да. Туура. Мына ошондой. Менин келечегимде дагы өмүр берсе, ушул 60 жөнүндө китеп калтырыш менин милдетим деп. Анткени ал менин мугалимим болгон. Эң жакшы. Ошол эле сыяктуу дагы бир экинчи ушул жагдайда экинчи өзүңүз жакшы көргөн, иштеп да келаткан 62-чи кыргыз живописинин негиздөөчүсү, кыргыз сүрөт искусствосунун маданиятынын негиздөөчүсү, музейди уюштурган, биринчи сүрөтчүлөр союзунун уюштурган кооператив. Жок, Шуйков Семен Афанасьевич. Мына ушул кишинин чыгармачылыгы, ушул кишинин кыргыз кадрларына, кыргыз жаштарына кылган мамилеси атарыктуу эле да.
Misal için men sizge bir gana nerse. Misal nersini aytıp bereyim. 56-njy ýyly men emmeni bütdi, 55-nji ýyly bütdüm, 56-njy ýyly Leningradga barıp okup ötüp kaldym. Medeniýet akademiýaga. Ama şondan ötüp, gaýry esepleşip alıp keteyip bunlara geletem poýuzda. Samolet jok. Ana bu Kazakstanga jakyndagan dili biri Güydüm çok. Çok öyle bir sosla vurdap geliyor. Kırgızdı der. Kırgız yok bolçu. Andan bir oturasam Musa Bayatma esmimden etkili Sangülden tanıdap bir düskünde. Kim bu dükkanı? Kayaktar. İzildep barsam bir kupede inçip kala açıp kalsam semina falan şu kap. Özürdep gelettir o. Özürdep getirdi. Adam beni görüyor. Ay gel dedi. Barıp giriyor otasam aytdı. Kanday garç bizdin tuğdu ösken yerin havası. Başkaça. Nukmuş demeyin. Delibimde kozuk odat. Oşun için. Dep. Çatta oturup süydöşüp toğları da aytıp bayağı çıgыс aytmadım çıkarmalarımda tegemilerim barını aytıp berdi. Jolun boyundagı stansiyalarda aytıp berdi. Muna şunday oturup birinci Çuykop'la tanıştım. Anan ekinci dağı Moskva. Ekinci birinci sabak berip kaldılar. Allah canım. Çuykop tegerek de söz. Anan ekinci davır kızık moment. Uçur. 58-nji ýyly men Muhyiddinov Şayım Kulüp degen bary soğa exam tapşyryp kaldyk. Moskva men poligrafskiýe gider Berkinster. Han ba exam bar tapşyryp ötünden keyin ayga araçym bardy. Hansına gaýdyn Tretiakovskiy galeriyada Vustavka açylyp görgüzmesi. Men bardyk. Anam da hep oturup gül taap aldyk. Moskvada gül taapdyşda indi. Awgust aýynda. Anam baryp mesele kirgelen o emet kaldy degi joldaşyna aýtdym. Mama da çyla. Barçesin. Mama meni bratanlarım geldi. Bratanlarım geldi. Kırsaçta jakşı süýleçi. Irda atkanda bil? Anan keyin barıp oturduk, tinde turup süýleşip kaldyk. Kanday okujagy sura, tigen suradan jakşı dedi. Nere diýany waýmet kaldy. Meni körbesmende ondan bir Orusun portretini tartıp koydum da gördüňerbi dedi. Da? Owa. Anan Alybek Muhyiddinov bolsa meni garaýt. Men ana garaýym. Şaýym Kulüp meni garaýt. Men ana garaýym. Üçüňiz birisinde garaşyp kaldyk. Emne derlerdi bildim. Kaýakda kaýsy orus eledi atazy. Ana boru galbay güldü. Özü. Mama da baýsy çakyp kaldy. Ugotasyňby? Ay men baldarda atda. Ay bratanlar. Men orus emasmyn deydi. Men özüm avtoportretini tartyp koydum deydi. Özür aýtyp atkandyr. Aslında meni kırgız kılıp koydular. Mama men kırgızmyn deyip kırgız oturup. Şoňda ekinçi şunda kırgız yer için, kırgız yer için bütkül çıgarmaçylygyny, bütkül ditin arnagan adam. Oşun için düýnede 3-4 tili Madonna var. 3-4 tili Madonna var. Oşol Madonnalardan içine düýnede şu dese degen bar. Şumduklar degen bar da. Oşol şumduklardan birine hazırkı mezgilde mına 21-nji kılımda Çuykop'tun Çornoya Madonnasy girdi. Da? Sıymak. Düýnelik şedevrlerdi katarına. Düýnelik şedevrge. Rafael'in işlerine katarına girdi, gördünüz mü? Da? Rembrandt, Leonardo da Vinci demirlerine, oşanın katarına koydu. 3-4 işi oşanın Çuykop'tan Çornoya Madonnasyny koydu. Biz iyilik bu. Çoň iyilikde. Çoň iyilik. Boýaktyn öňü büt bartan kırgızın boýagy bolmaýar. Bardyk jagana. Bardyk jagana okşaş. Mana demek muna şu adamdan muna kırgızlyga jan dinim berip janagday emetken için men de şunda büt gülemimde şunda aýbay özüni tartyp aldy. Bir tugan balasynda ýaga eňisine ýok. Şu işi de den soňky tilepdile çarmasy ýigitli tilepdile şu baýagy şu işi jönde jakşylyk kılsam kolumdan gelse degende bu işi jönde makallarda köp жазdym. Bul jakşı. Muna iki kişi jönünde jakşı aýtdyňyz. Muna içiňizde tolup turgan, uçup gelgen oýuňuzdy aýtdyňyz. Emi живописте bu ýakka da öteli. Muna Kooperatif jönünde aýtdysam tarnatky dedim. Meýlende oşonu aýtyp Men 48-nji ýyly Altoqunbaýevdin Mezgilçat degen poeziýa çykyp kaldy. Oşonda Japaratikeýew degen süreççini jasatdy. Anda Kooperatifde ýökeni gaýdan biles. Baýa öyle maga bir bugalter bar elet, Çanka degen. Öyle söýledi bardym.
Это наш буду şerefinde kaçak. Da. Ana men borkin oku dedi. Men bilbem. Süreç jendeken ne olsam IT айтып jendeken oku oturan gen bilbem IT'nin özüne kat жаздым 48-нче. ой жүрөк кыйда кирет. Ошондай мен дагы сиздей болгум келет. Анан ушу эмнеден тартып үйрөнсөм болот, кандайдан эмнеден баштасам болот, сизден ушу кеңеш сурайын дедим эле деп. Бирок өзүм деле барайын десем мен детдомдомун. Менин кол бутум бар, таң чыкпайт да. Чаралбай чыкпайт. Анан ошо менен кат келди. Да? Кат келди. Анан инем деп жасап беришкенде, мындай аракетти, мындай эметкенин абдан жакшы. Мен дагы жетим эмескөм дейт. Бирок сен эне атасы жетим турбасың, мен атады. Энеси жетим болчу. Анан күлдүрүп эметип калдым. Эми сүрөт тартсаң, натурадан көп тарт деди. Баштап, ошондон баштады деп атат да. Натурадан көп тарт деди. Китептен көчүрүп тартпа, открыткалардан көчүрүп тартпа, айнеге сарып басып алып тартпа, натурадан көп тарт деди. Натурадан көп тартсаң, сен ушунда сүрөтчүлүктүн накты даңгыр жолуна түшкөн болосуң. Түшөсүң керек. Түшүнгөн болосуң. Натура деген эмнеке эмнеси? Орусча жок болчу. Натура деген эмди түшүнбөй. Бара кара, натура сөз жаттап алдым. Мааниси кандай деп билбейди. Билбейм. Кыргыз тилин берген мугалим барды, Имен Абден агайга барсам, аты билбейт экен. Натура. Анан кийин бухгалтерге келдим да. Баягы. Жакшы көрчү. Анан барып туруп мен айттым, орекени кандай түшүнсөм болот. Натура деген сөз түшүндүрүп берди. Анан өтө жөнөкөй сөз менен түшүндүрдү, карашы. Турмушту көргөндүгү, балдар менен иштей билгендиги, мугалимдиги. Өсүңүз мен киммин деди. Ошону мени тарт. Мен киммин деди. Аты жөнүн айттым. Мен натурамын деди. Көрүнүштө. Битады дагы. Чыны чай берчи деди. Бул эмне деди? Айттым, чын натура деди. Вот. Анан бул эмне деди? Теоретически эмес, практически. Мунун баардыгы деди. Натура. Адам натура. Чайнек натура. Чай чыныда натура, нанда натура. О китеп будан натура деди. Натура? О көзүң эмнени ушун бар натура. Көрүнүш. Көрүнүш. Демек сенин кеңешчиң, мугалимиң ушулардан тарт деген турбай. Демек сен ал киши туура багыт берип атты. Чындык жол менен искусствону үйрөнсөң, ошондой башта ошондо гана өзүңдүн эмеңе жетесиң. Эмгегиңе, тилегиңе, каалооңо жетесиң. Анан мындай калп тигинде мындай көз жасы менен ойлоп жаттап тартып билесиң. Бирөөнүн эмгеги болуп калышы мүмкүн, жоксо мындай туурап калышы мүмкүн. Ал эми өзүнөн көрүп тарсаң, сен ошол предмет менен бетме-бет беттешип, өзүн толук таанып, ону кабылдап, ошол образын өзүңдүн түшүң менен алып чыкканың, бул сенин ишиң. Эми бул жакшы. Андай ошол айтып менен кезиккенин анан кийин ошо менен жанакы иш башталды. Натурага түштүбүз. Ооба. Анан баягы мен сүрөттөрүмдү чогултуп жүрдүк бухгалтер. Да? Анан баягы катты алган менден, айтыптын катын. Ошо катты илип койду. Иттин үйрөрү жерге илип турду, анан кийин мен фамилиямды эсметип айтты, басым эл толдулдап, таңгыра тентегелеп, так айран тентекти кылып ит болуп. Ит болуп калды. Жаза берип басым бартел, о, мына келди деп калышты. Анан асабы эмне өзгөчөрөнгөн авет жасап калыштыр. Да, даярдаппы? Ооба. Көргөсүн эмеси, айт иттен каталды деп. Ой, анан окуп берип баягы методон кирсем, тамак деметти, ошентен 50-жылы детдомду бүттүм. Бүткөндөн кийин мени техник училищелерге жибересиздер ва тартибиске карап, ошо кайдачы деп, мен айттым, жок, мен барбайм дедим ошо. Сүрөтчү болом. Мен толук мен болгону сүрөтчү гана болом. Мен шаардыма ушул жазган болуш керек. Эне атамдан айрылдым тагы, мен ондан ажырабайм мен. Бул мени көп нерсе үйрөтө турган нерсе. Сач тарашты ушундан үйрөндүм дейм, колсат. Өтүкчүндө жакта үйрөндүм. Анан ошо мага уруксат бергиле, бул жагына суранам, өтүрөм. Окуп бүтүп калып алды, 22-августта. Жок, мен барам дедим. Мен детдом. Болсо болор, көрөрбүз дедиңер да. 22 баланы детдом директор машина салып алып, алып келип турган кийин бөлүштүрүп өтүп атат. Анан тегиши бизди багы номер 1 техник училищеге типографический ошого жиберген эди да. Анан мен айттым, жанымда Райымбек деген бала бар да, өкүштер. Өкөскө бул жакшылык албайт дедим да. Өзүнүн максатын аткарат.
Ben anlaşıma hiç diz değil derim. Şilşene. Panfilov köçesinde. O şehirde. Kurunkyat'ın şilşede var. Köçeni izleyiz de arkadaşlar taş koyup koyuyoruz. Bir bayrak koyuyoruz. Adlaşıp ketpeydi. Anam Panfilov'dan uçturup Ökөz кучакташ сүйүштү таптык мына. Ошонун жүрүп отуруп темир жолдон жакында Панфилов. Жаракы музыканын чилишин таптык көрөңкө Панфилов кечеси тамдын боорун караса эме да жасылган аттар. Анан Ш А шаара деп турат. Ай муна таппадык го. Шаара абылайбы? Мисин дедем эмесе. Анан Б Бакы Ö деп турат. Ай Бакы өмүр өтүрөт. Анан сапар өтүрөт. С Сапарбек деп турат. Мына таптыктан ошоменен каяны кирерин билбейбиз. 22 август ентике. Жок, эми ошону кыскараак айтсаңыз, жанагы айтып келген. Ошону тигинде мындай тугунан жүгүрүп таппай анан кийин терже аксас ак кийинчен акча Рорус иштетип туруп директор экен. Ошону келден кризис өтөмөтө иштериңерди алып эртең келе эртесин директор айттык. Биз таптык, биз училищеге өтөбүз. Аятаңыр, жетим окусуңар деп койду. Анан ага эми кесиптен да атпайбыз дедим. Ошону алып келди, көрдү. Эми биздин эмелерибиз 7 класстын көрдү. Жалаң 3гө толтуруп койдурду. 4 жок. 4 жок. Анан атаңыр 4-5 километрлерге бааңар менен кетсем булмак экен. Аяк эми чыгып жатырсың. Ой, ушунуңуз кантип жакшы болсун деп. Анан ошомен сөздүн окуп баштады. Мугалимдер менен тааныштыруу болду. Компассиядан айтып деп жазылып турат. Компассия деген эмне сабак экенин билбейбиз. Маарисин. Анан бир вакытта келдим, чеке муруту бар, кичинекей мындай жапалдаш бойлуу, толук чекен келип, көп сүйлөп эткем, карап, мени карап туруп, анан мындай кандай болом деп койду. Жакшы дедим. Анан кийин атың ким деди, Жаныбек дедим. Каяктансың? Чаектен. Багаттасың. Чаектен дедим. Сен кат жазганга сен билиң, менмин дедим. Ошо сиз издеп келдим агай дедим шакыры. Сөздүн кыскасы. Ошол үчүн мен окуудан да кечигип кийимди издеп сизге таап келдим дедим да. Сиз таптым агай десем, тапсаң жакшы өткөн турбайсың деди. Кийин деддин баласы тигине өткөздү. Өткөн турбайсың ошентип кооператив менен биринчи жолу 50-жылы 1 сентябрда азыркы Күрөңкөй атындагы училищенин бадыбарында сабакта тааныштыканбыз. Ошону тартып кооперативге балада болуп калдым, бир күн окуп калдым, дайыма кеңеш кездеримин айтып, ошо иштен көп кеңеш алдым. Эми ошо бир-эки чыгармачылык өзүңүзгө таасир эткен капар айтып, бул жерде портрети да бар, пейзажы да бар, башкасы да бар. Ошо мен окуп калдым. Анан кооперативдин композициясы жакшы. Композиция жакшы түшүнчү мындай. Мына бир айрым бир сүрөттөр бар, мындай имал бакыштарды күнөөлөгөн. Жаманда байлап, кимди Кадырбаев Жомарт. Талант абдан күчтүү. Ишкер минимумда иштейт да. Анан композициясы мындай эмеде жок. Мына капара өз тилбетин айткан. Ушул адам ошо композицияда гана аксап жүрөсүң деп. Бизде Тургунбайды айтып атпайсызбы? Тургунбайдын өзүртмүн ушундай иштейт, мени баракетте бирок композициянын чечиштери мындай эмеде мындай. Табалбет оңой менен. Ошо жагынан, ушул жагынан, бул жагынан айтып мыкты болчу. Эми ошол бир чыгармасынан бирди мисал келтирсең. Баягы акындар деген сабак берип жүрдү. Анан кийин акындар туура айтып калдың. Анан ушул иштин артынан эметип калдым да. Биздин училищенин залында сүрөт тартышат. Жакур бүтүп келди 53-жылы. Чоң иштеп калды, бир күн мени чакырды кооператив. Мына орак темир жолдун алдында Саякбай Каралаев деген турду. Чакырып келдим. Ошол жерде бар бир барак үйдө турат. Барсам Саякбай Каралаев десем, боо деди, көзөт чакырып сизди кооперативге чакырып атты дедим. Каяктасың деди. Анан бул келет. Жолдо катып сууп келди кооперативге. Анан мен баягы балалык сезимде атаңыз жеткенде өлөкө мушушта келип атам. Демек мойты, мурдуна, боюна баары сүрөттөп. Көздөр сүйүсесимден жетме албай атат. О, жакшы ыраазычылык. Анан келген өлөкө кучакташып калды. Өзүм өтүп калдым. Метрем балам рахмат. Ошентип калды анан. Ошондо акындарда биринчи ошо Саякбай Каралаевди отургузуп эткенде ошо айтты. Ким айтты? Жакур айтты да. Кооператив иштеди. Кимдеп атпаңыз деди. Кимдеп атпаңыз деди. Дүйнө. Туруп турсун деди.
Анан кийин сиз сүйлөшүп үчүмөт туруңуз dedi. Акыр сүйлөшө бер. Алкара үчүмөт туруңуз dedi. Алаксытып. Барып турду көмүр менен бара турду. Бар намантын отурган жерине момут аткан бир кызык берсе. Буруп алды, тартып салды. Бат эле. Бат эле. Анан баягы кызып барат. Дагырмайсызбы dedi. Başını koydu. Boyokman Ruslar dedi. Bırakıp koyup koydu. Эки нуска жазабай кетирип. Başım öyle bir saat yetken yok. Да. Ne bakarım Portretler. Akademik tükürgen. Жок, ошол эмес. Anam önüne koyup koyduğunu ayttı. Ey dost dedi. Basper papıldı oydu. Да. Bana var kim dedi. Oyunum durayım mıhtı jara da var da. Kaçın tartıydı bunu. Да. Başım bir Бак, tartı. анты сүйлөп атып тиги алаксып калган. Başım tartı koydu bu. Кетсең деп койдон кийин экинчисин көрсөттү айтты ушинтип сүйлөшүп калдым орикинде картина түзүп атабыз ушу картинанын орикки борбордук бөлүгүндө сен турасың мына жерде. Эми жаке, эң сонун. Анан ушинтип кооперативдин көп композиция чыгарымдарынан пайдасы тийди. Бүтөр жылы ошо агайдын өзү руководитель болуп калдым. Жетекчи болуп калды. Мен Чавандар деген картина алдым. Ооба. Ошол Чавандар деген картинанын негизи кооперативдин Чавандар деген картинасына окшошуп кетет. Ооба, да. Меники башкача жатат ушунусу. Мага тийгизген таасир болду. Эми жаке, эми жанагы жанр боюнча келатат. Мына графика деген да илип койдук буякта. Бир картинада. Муну жөнүндө да кичинекей айтып келип, анан жанагы сиздин чыгарып аткан акыры буга кыскараак токтолуңуз. Мына орак жерде прикладное искусство деп коет. Жасалган өнөр деп коет. Жасалган. Муну ар кандай айтып чыгат. Кол чеберчилиги деп коет, элдик жасалган өнөр деп коет, болсо элдик кол өнөрчүлүк дейт, ар кандай айтып жүрөт. Эми ал туруктуу өзүнүн мындай бир так аталышы жок. Тактырган эмеси жок да. Эми муну жөн эле элдик жасалган өнөр деп эле койсок, ошо көнүшүбүз керек. Акырындык менен көнүп кетсек, татынакка эле сөз каршы элдик жасалган өнөр. Өнөр ооба. Жерге да салынат, тияка илинет. Баарына барат да. Демек ушул эле сөздү эле жайытып алып келсек, биздин да туруктуу аталыштар. Эми ушул жерде бир эки ооз айта кетсеңиз, анан жанагы өзүңүз жанагы чыгарган китептерге өтөбүз. Ага убакыт жетсин. Мен ушу жана сен айтып кеттиң 50 жылга жакын. Мен 62 жыл иштеп атам. Жана ушу кесиптин үстүндө. Да. 50-жылдан тартып эсептеп бердим. 55-жылдан тартып. Ошондон бери 58-жылда Али Бекбой жөнүндө оймочу аягын жаздым. Ошондон тартып ушул жөнүндө келатам. Ушул жөнүндө келатам. Да. Анан макалалар көп, 100ге жакын макалалар. Анын баарын сүрөттөр бар. Ошонун баарын чогултуп келтирип, эң аягынан кийин мен элдик жасалган өнөр бул керек экен деп мен маркум тиги Акматаловдон күткөм. Экөө сүйлөшкөн. Айттым, Жаныбек, муну сен алып иштеп атасың. Жок. Ал мен болчу да дедим. Жок, иштей бериңиз сен. Мен каршылыгым жок. Мен мурун сен башка жок, каршылыгым жок байка. Иштей бер дедим. Мен башка дедим. Ошентип ал светный түйнөмдө эмелеримде берилбей калды да, китеп катарына берилбей калды. Өзүнчө мындай берилбей калды. Баягы элди уздарды жыйнап, анан анын дагы 21 китеп чыгарда дагы башагы. Көп кыймматты. Анан мен муну окуу китебине айлантып койдум. Мына сиз как раз эң жакшы жерине келдиңиз. Мына могу жерде алдыбызда сүрөт тартууну окутуп айркы метод деген бар экен. Көрсөк кыргыздар илгери эле 10 кылым 5 кылым мурун эле баштаган экен да. Мына ошол жөнүндө өзүнчө китеп чыгаргансыз. Экинчи китеби мына орто мектептерде сүрөт сабагы деген китебиңиз бар экен. Мына ошолор жөнүндө эми бул абдан туура суроо койдуң. Биз кыргыз эли эң байыркы элдердин бирибиз. Үйүрүнө киребиз, тобуна киребиз. Туурабы? Ооба. Даже изилдеп келсем, айрым бир кинолордо биздин ата тектерибиз, айрым мындай баатырларыбыз, элдик баатырларыбыз, жана аттелер өтпөй, ушулар 4-5 кылымдарга таанды экен. Муну немец окумуштулар дагы. Жок. Кыргыз деп айтып атышат. Ал сөз жок. Демек ошо 5-4 кылымда болгондон кийин ойлогон биздин искусствобуз канча кылым мезгилден башталган болуш керек. Эгер антпесе, эгер антып айтылбаса, таштагы саймалуу сүрөттөр деп айтылбайт эле. Бекеринен сөз чыккан жок да. Бекеринен сөз чыккан жок. Демек таштагы саймалуу сүрөттөр бул жөнөкөй эле оюнчук менен же мындай менен тартылган нерсе эмес. Ошол мезгилдердеги билим алуунун, сүрөт тартып үйрөнүүнүн ар кандай тигиндей технологиялык, техникалык жабдыктар, материалдар тигиндей мындайлар жок болгондуктан, мектеп болгондуктан, баягы жекечтик менен жапайчылык катарын окуганда, баласын үйрөтүп, жээнин үйрөткөн мына ошол мезгилдерде ошол метод менен тартылган сүрөт
ал сүрөтү жөнүндө киши тарткан эмес. Hayır. Ошол таланттуу адам тарткан ошо. Hayır. Жериге отуруп ташка чыгып отуруп ошо карап отуруп турган ошондо тартканда көз алдына элестетип көргөн, алыстан бугуларды көргөн, эттерди көргөн, эчкилерди көргөн, элдин буурусу менен айдап аткандарын көргөн ушун Дыйканчылык көрүп отуруп тургандан кийин жана ыр жазганда акындар толкундаган сыяктуу бул дагы ошо таштын түбүндө отурган толкундан туруп ошону кайда калтырарын билбей анан ташка калтырган башка. Демек мына ушунун өзү эле албетте баланчанын сүрөтү, күнчөнүн сүрөтү эле ошол жанагы биздин ташта сүрөттөрдүн эмеси, иси, почерки, мазмуну, сюжети, факттары жана эмне ушулар боюнча биздин чыгыш элдеринин арнасы. Эми ошону азыр мектеп окуучулары окуш керек, билиш керек да. Жөн эле кеп ушунда жатат да. Кеп ушул демек мектепте азыр маданий таануу деген сабак бар. Ооба. Маданий таануу деген. Демек мына ушундан башталат. Да. Ушундан башталат. Ушунун ичине кирет да бар. Бар ушунун ичинде бар. Мынакей алгачкы адамдардын таштагы сүрөттөрдөн. Андан кийинки Египет кирет. Египетте кантип сүрөт тарткан, эмнеден сүрөт тарткан. Андан гректер кирет. Гректердин сүрөт тартып метиде. Андан кийин тиги античный доорго келебиз. Кандай тарткандарын. Анан античный Италия, Римге келебиз. Римден кийин жаңы доорго келебиз. Жаңы кылымга. Жаңы кылымдан кийин эмне келебиз? Кайрадан жаратуу дооруна келебиз. 15-ci kılımga çeyince. 16-cı kılımga çeyince yetip geliyoruz. Ошол баарын карап көрсөң, искусство акырындык менен биринин жакшы жактарын алга жылдырып, начар жактарын акырын калтырып, таппакта жери кыргытпай эле анында. Эми ошону окуучуларга жанагы орто мектептин албетте жогорку окуу жайда жанагы сүрөт өнөрүндө, сүрөт искусствосунда аралашкандар ушул жөнүндө баратат да сөз. Сиз өзүңүздүн эмне ушул жөнүндө бар. Ар бир кылым жөнүндө бар. Мына мисалы үчүн бош китеп эмнеден чыгып калды? Политехник институттан чыгып калды. Китепканадан, эми басмасынан. Ошондор кандидатына илимдин кандидаты. Илимдин кандидатына ошо киши редактор болуп калды да. Анан окуп турган бир күнү менен жолугушайын дептир. Агай дейт. Siz janaraki Egipetliklerin kanunların beripsiz deydi. Adamdın müçesi başka kançaca koyulat. Deyip. Oşunu deyip biz bir sabahta talaşıp tartışıp çıktık deydi. Balanıkın 5 deptir, uzun içindeki 12 şeyin deptir siz. Bazı kulukulu yerleri getir. Tavuk mamurun boyunu başı 12 doğradı. Şunday mübarek. Kızık yerler var ki. Kanonları. Bir saat talaştık deydi. Köp kızıklı yerler var ki. Ağaçayın varlar bilişçi mi işte? Bolgun. Hiç kim bilgin emez. Oşan aytam. Hiç kim bilgin emez. Hiç kim bilgin emez. Buna oşanın başta oturan, misal için Egipet'te süret tartığının özünün erejesi olan. Albette asıl olmadı. Sen günlük adamsın. Balış emezsin. Baron emezsin. Senin baron diye tartıp koysa beni satlamak. Doğru. Sen çünkü günlük işini baronun tartıp koymasın. Baron da tartıp gerek. Jönökö. Oşun her birinin özüne arnalgan tartığının emniyesi olan. Erejesi, ıkması olan. Alın mazmun da gerek de. O şu. Ana kiyinkilerin Egipt'e Greklerlik için özgürü açtı. Hatta erkin çıkarmasılık etti. Greklerin bir jakşı yeri şu yerde janareke kapara kiyip özünden bayqap tart degen şu yerden başladı. O yerden başladı. Emi jak mına bir jaratan beri azdır köptür mına bu özümüz aytta turgan sözdün bir 15-20 gana payızını söyleştik. Айтсак сөзүбүз 2 saat 3 saatка созулуп кете турган, эми бүгүн ар нерсенин чеги болот экен, убактысы болот экен. Мына биз көрүүчүлөрдү көп эриктирбейли, бирок жакшыраак айтып өттүңүз. Мына жакшы адамдарды эскердиңиз. Сизге эмне дейт элек? Эң сизге рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин маектешибиз Жаныбек Сыдыгалиев деген агайыбыз, журналист, искусство изилдөөчү, чоң окумуштуу жагы педагог, мына ушул киши менен сүйлөштүк. Дагы бир жолу сиздердин атыңыздардан мына бул кишиге рахмат айтып коелу. Чоң рахмат.